Саламатсыздарбы? Кыргызда эмне көп? Кыргызда той көп. Дагы бир ошондой жакшылыктын үстүндө турабыз. Сиздер менен бирге тойдогу антракта Жылдызбек Турсунбаев менен бирге маяк курмакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кеттик. Бириң калбай барың мына мен тек, 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 мына мен тек. Саламатсызбы Жылдызбек мырза? Саламатчылык. Бүгүн эмне той болуп атат? Бүгүн үйлөнүү той болот. Манайыңыз жакшыбы? Манайым жакшы, мыкты. Бул эмне? Бул микрофон, сиз менен бирге сүйлөшүп алсак болобу? Жок, барбайм. Биздин жумуш ушундай. Сиз менен бирге маяк куруп алсак болобу? Болот албетте, каяка баралы? Жүрүңүз. Жылдызбек мырза, айтпайсызбы, эгерде сыр болбосо, бүгүн канча сомго чыктыңыз? Баягы той ээсинин көңүлүнөн чыккан акчага. Эми Жылдызбек байке, көңүлдөн чыккан деген кандай сумма болушу мүмкүн? Кайсы суммадан өйдө болот? Кайсы суммадан? Азыр кышкы сезон $300 өйдө болуп атат. Жай баягы жайкы сезон учур болот го, баягы күздө күрдөлдү күз дегендей. Ошол учурда албетте анын 2 эсеси болот. Жылдызбек мырза, анда сиз атайын ушу тойлорго чыгып атасыз. Анан тойлорго костюмдардын ар бир тойго өзүнчө костюм тиктиресизби? Тиктиребиз, сатып алабыз, буйрутма беребиз, ар кандай. Баягы эми элдин 6 саат бою сынындасың. Анан мисалы үчүн бир конок эртеси күнкү дагы бир тойго келип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн жашнакай болуп, жагымдуу болуп турсаң, бардык коноктор баягы мен өзгөчө баягы кызыл, тазыл түстөрдү тандаган жакшы көрөм. Баягы кызыл костюмчан балачы деп айтканга дагы мындай балким. Мыкты экен. Анда эмесе Жылдызбек мырза, айтсаңыз, сиз тойлорго чыгып атканда башка тамадалардан өзгөчөлүгүңүз эмне? Мисалы, эмне үчүн сизди мен мисалы тойго чакырышым керек, тамада катары? Эми баягы өзүмдү мактасам окшошпой калат го, башка тамадалардан эмне өзгөчөлүгүм бар экен, эми бир эл өзгөчөлүк издейт. Эл өзү тараса, эл сынчы, мисалы, эл тандайт, мисалы үчүнчү. Карап көрүп, балким чукугандай сөз тапкандыгым, балким ашыкча тамаша көйлүгүм, балким аябай мындай кыймылы көп, жүгүрүп, эл менен аралашып, өзүм да бийлеп, өзүм да ырдап, балким өз мезгилинде мисалы керектүү жоопту таап бергендигим ошон үчүн жагамды билбейм. Чыгса элди түлкү ач көлбөйт деп коет кыргызда. Тандап аткан элге терең ыраазычылык билдирем. Тамадалардын ичиндеги сиз өзүңүзгө кимди конкурент катары көрөсүз? Мен бир эле конкурентим бар. Андан башка эч бир конкурентим жок. Ошол конкурентти жеңе албайм. Кээде жеңем, жеңгенде өзүнчө бир толугуп башкача болуп кетем. Анан жеңе албай калганда дагы өзүмчө кыжалат болом. Анын аты ичимдеги Жылдызбек Турсунбаев. Тойдо сөз таппай калсаңыз кантип чыгасыз ситуациядан? Эми сөз таппай калат деген Кудай ырбаду. Биз баягы буга бир күндө эле асмандан мисалы үчүн түшүп туруп эле, бабочканы тагынып туруп эле, ай Гүлсадат микрофон берчи, мен той апарам деген жокмун да. Мисалы үчүн буга жок дегенде 10 жыл, 15 жыл, 3 жыл жөн эле бир даярдык көрөсүң, база топтойсуң, сөз топтойсуң. Мисалы азыр менин жанымда бир жигит ээрчип жүрөт, мен шакиртим. Ал буйруса бир 2-3 жылдын ичинде мындай кес деген жердин шыла чаба тургандай тамада болуп чыгат. Ал баягы ээрчийт. Биз дагы кезегинде улуулардын тоюн көргөнбүз, ээрчигенбиз, сөзүн укканбыз, китептерди мисалы үчүн санат насаят терме китептерди окуганбыз. Мен негизги өзүмдү устатым, мен өзү ушу сөзмөр үй бүлөдө өтөрүлгөм. Түнкү саат 3-тө да бетке бир чай ойгот, микрофон берсеңиз той апарып кетем. Демек сиз баягы убакыттын өтүшү менен топтолуучу талант турбайбы бул тамадал? Элестетиңиз, күнүгө үйүңүзгө кирип баратып, бирден даана таш алып келип ыргытасыз. Bir жылда 365 таш ыргытасыз. Bir күнү мен сизге ошол ташты чыгарып салчы десем, аны бир алып туруп чыгара албайсыз. Ошол сыяктуу балким жылдардын аркасы менен
келип топтолгон тажрыйба эми дагы деле баягы кынтыксызмын тим эле окумушмун дегенден алыспыз. Кээде кынтыксыз болуп калат, кээде мисалы үчүн көпкө туруп той апарбай калсың да. Ошондо той баштаганда мындай бир сүйлөп атканда азыр адашып кетсем эмне болот, сөз таппай калсам эмне болот деген коркунучтар деле болот. Сиз тойдо мындай көп колдонуп ийген сөзүңүз кайсы? 2-3 жолу, 4 жолу, бир тойдо 5-6 жолу кайталап ийген сөзүңүз? Кудай куткулсын деген сөз. Акыркы учурда өзүм байкап калдым, мен өзүм үстүмөн аябай өзүм көп иштейм. Анан карап көрүп өткөндө өзүмдүн дискимди балдардан алып уксам, шуну Кудай куткулсын, шуну Кудай куткулсын, Кудай куткулсын, 1000 жылдык куда болдуңуздар, Кудай куткулсын, 2 жаш бактылуу болсун, ошону Кудайым куткулсын деп көп айтып жүрөптүм да. Азайттым ошол сөздү. Жылдызбек байке, анда баягы Кудай деген кур калбайт деген жакшы нерсе менен баягы ошол принципти кармана турбайсызбы? Негизи сиздерде баягы тамадаларда тойго келип, тойдон бир дагы борсокос тийбей күткөн күнүңүздөр болобу? Болот. Кантип болбосун? Ошону айтып бериңизчи. Эми кээде мисалы үчүн ар кандай киши катышкан, ар кандай баягы коноктун саны катышкан той алып барасың. 300 киши, 500 киши, 700 киши, 1200 киши мисалы үчүн. Анан баягы тамакка таарынсам мен бул ишти алып барбайт болчумун. Келесиң, кантип тойго баштап кирип кетип, эми тамак жейин десең телевидениеден келип интервью алат. Анан кийин жей албай каласың. Барып алып түнкү саат 1-де, 2-де жубайыңды тургузуп алып отуруп жейсиң, тойдун кандай өткөнүн айтып бересиң. Анан жатасың, анан эмне болот мондой курсак чыгат дегендей. Чындыгында ар кандай жагдайлар болуп калат, мисалы жебей, жеп дегендей. Кээде такыр жегенге мүмкүнчүлүк болуп калат. 500 кишилик тойду саат 6-6:30 баштап карасаң эле 12 болуп кеткен болот мисалы үчүн. Айтып берсеңиз, 2017-жылдан канча той алып бардыңыз? Ошол 2017 азыркы тойду кошпогондо. Негизи бир көп деле баягы тыкыр эсептебейм, монча той алып бардым мондай депчи, бирок бирак эле 100 да. Ачык түстүү кийимдерди кийген жактырам деп атпайсызбы? Ошого жараша баягы маанайыңыз болобу? Мисалы, кызылды кийип алсаңыз өзүнчө мындай кенен дем алган. Кыз заты тойго кызыл кийем, үйлөнүү тойго ак кийем, мисалы үчүн. Бир аз баягы көгүчүрөөк, токторок түстөрдү юбилейлерге кийем, анткени баягы 60 жылдык мисалы үчүнчү. Эле фарфорап келип алсаң да мындай окшошпой калышы мүмкүн. 60 жылдыктын контингенти 50-60 кишилер болот. Ошого жараша анан кийимдин да өзүнүн адамга берип турган бир энергиясы болот. Мисалы үчүн ак кийген күнү тойду такыр башкача алып барасың, кызыл кийген күнү такыр башкача алып барасың деген. Эки антрактын баягы кайсынысы сизге көбүрөөк баягы оорундук жаратат? Тойдун биринчи бөлүгү татаал болот баардык жерде. Анткени адамдар жаңы эле келет, эки жагын карайт, бул мындай кийинип алыптыр, бул да келген турбайбы? Бул келген жерге мен деле келбей эле коеюн дедим эле, майла жок келип калыптырмын. Деп анан тамадасы ким экен, жарың ким айтат экен деп отурушуп, анан тойдун эмесине кирип, анан ал ичсе ичем, бул ичсе ичпейм деп отуруп, анан журулушуп кирип, анан бирде антракка чыгып бийлеп, анан келип экинчи бөлүккө отургандан кийин анан кичине баягы клапандар, көөдөмдөр ачылып, анан кийин мисалы үчүн күлдүрсөң күлүп, оюнга чакырсаң чыгып дегендей боло баштайт да. Бардык тойдо мен ойлойм биринчи бөлүк бир аз оорураак болуш керек. Ошондон улам да биз мындай кылабыз да, кичине бир баягы митайымдык деп коебу. Биринчи баягы оор бөлүктө сөздөрдү таң берип жиберебиз да. Сат берип туруп сүйлөтүп алабыз дагы. Анан экинчи бөлүктө кичине баягы сөз азайып калгандан кийин оюн кылабыз, элдерден да көтөрүп алыш үчүн. Иш үстүнөн ууруну кармап алгансып, кармап алып отургузуп, мындай бир сурак алып, той жөнүндө сураган жана ошол эле учурда мен аз да болсо ушул той жарчылык кесипкөйлүгүмдүн бейнесин ачып бергенге кылган аракетиңиздерге рахмат. 5 күнчөлүк эле өмүр бар. Бүгүн болсо эртең жоктурбуз. Ошонун бир майрам жагын элге көрсөткөнгө бир максат көздөп ачыптырсыздар. Келечегиңиздер кең болсун. Бир эле мен эмес, Кыргызстанда Бишкекте эле бир 500 той жарчысы бар. Ошолордун ар биринин бейнесин ачып бергенге кудуретиңиздер жеткен мыкты телевидение болуңуздар. Жакшы каалоо тилектериңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз.